где милиция досрочно звонят, давайте. И тематика эметкилер, мына ушундай балдарды өстүрүш керек. Поощрять надо, макулбу? Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын кызматкерлери дем алыш күндөрү коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылышты. Өткөн дем алыш күндөрү Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын жана аймактык бөлүмдөрдүн кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп, адамдар көп чогулган жайларда, сейил бактарда, Борбор калаанын көчөлөрүндө, ошондой эле көңүл ачуучу жайлардын айланасында коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылышты. Бул жакта. Не сотрудник бул жакта? Бул жакта өчүп кол. Өзүнүк. Өчүп кол. Бана өчүп кол. Кой. Өткөрүлгөн иш-чаралардын жүрүшүндө милиция кызматкерлери тарабынан Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин беренелерине ылайык ар кандай укук бузуулар үчүн 2800дөн ашуун протокол түзүлдү. Ички иштер органдарынын аймактык бөлүмдөрүнө ар кандай укук бузуулар үчүн 350дөн ашуун жаран жеткирилди. Мындан тышкары транспорт каражаттарын мас абалында башкарган 16 айдоочу аныкталды. Укук бузуулардын автоунаалары айып короолоруна токтотулду. Сегодня кибермошенничество остается одной из самых быстро растущих форм преступности. Злоумышленники используют телефонные звонки, поддельные сайты, сообщения в мессенджерах и социальные сети, чтобы получить доступ к банковским счетам граждан. Наиболее распространенные схемы – это звонки от сотрудников банка или правоохранительных органов, просьбы сообщить код подтверждения из СМС, а также фишинговые сайты, копирующие страницы известных банков и сервисов. Эксперт отмечает, главная цель мошенников – вызвать панику и заставить человека действовать быстро, не давая времени на размышления. Помните, настоящие сотрудники банка никогда не запрашивают пароли, коды подтверждения или данные вашей банковской карты. Особую тревожность следует проявлять при переходе по ссылкам из неизвестных источников. Перед вводом персональных данных необходимо проверить адрес сайта и убедиться в его подлинности. Специалисты рекомендуют никому не сообщать коды из СМС, не устанавливать приложения по просьбе незнакомых лиц, использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию. При малейших подозрениях немедленно обращаться в банк и правоохранительные органы. Государственные органы совместно с банками и операторами связи усиливают меры по противодействию киберпреступности, внедряют современные антифрод-системы и блокируют мошеннические ресурсы. Однако ключевым элементом защиты остается внимательность самих граждан. Берегите свои персональные данные. Помните, безопасность ваших средств в первую очередь в ваших руках. Урматтуу жарандар, силерге айта кетчү нерсе, мессенджерлерди жана интернет технологияларын колдонуу аркылуу жасалган алдамчылык жөнүндө. Бул кылмыштык схема дүйнөлүк интернет тармагына жана ар кандай тиркемелери, мессенджерлери болуп колдонулат. Telegram, WhatsApp жана башка уюлдук тиркемелер боюнча. Мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, жарандар алдоо жолу менен алардын акча каражаттарын мыйзамсыз ээлеп алышат. Алар жабырлануучулар менен онлайн байланыш түзүп, жалган маалыматтар тууралуу жасалма сунуштарды берип, инвестиция долбоолорду айтып, товарларды же кызматтарды сунуштоо аркылуу жабырлануучулардын ишенимине кирет. Жана ташып жеткирүү ыкмаларын да колдонушат. Курьерлер жабырлануучулардан акчаны алышып, аны уюштуруулачуларга же жана катышуучуларга өткөрүп беришет. Мындай аракеттер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык алдамчылык катары баланат. Эгерде кылмыш маалыматтык коммуникациялык технологияларды интернет тармагынан же мессенджер колдонуу аркылуу жасалса, ошондой эле адамдардын тобу келтирсе, анда жоопкерчилик Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен каралат. Ар бир конкреттүү учурда укуктук баа кылмыш жагдайларына келтирген зыяндын өлчөмүнө жараша катышуучулардын ролуна жана алардын аракеттерине кылмыш жаза кодексинин беренесине ылайык баа берилет. Менин башымдан өткөн окуя интернет мессенджерлер жана социалдык тармактар аркылуу жасалган алдамчылыктын канчалык кооптуу экенин көрсөттү. Алдамчылар ар кандай ыкмаларды колдонуп, ишенимге кирип,
мени акча каражаттарын өткөрүүгө көндүрүшкөн. Бул окуядан кийин мен дароо укук коргоо органдарына кайрылып, баардык зарыл маалыматтарды бердим. Өз убагында көрүлгөн чаралардын жана ыкчам аракеттердин натыйжасында оң жыйынтыктарга жетишилди. Менин укуктарым корголду. Мен баардык жарандарга, белгисиз адамдарга ишенбөөгө, шектүү билдирүүлөргө жана телефон чалууларга этият мамиле кылууга чакырам. Эч качан банктык карталардын маалыматтын коддорун жана жеке маалыматтарды үчүнчү жактарга бербеңиздер жана акча каражаттарын бейтааныш адамдардын көрсөтмөсү менен которбоңуздар. Азыркы учурда көчө экрандарынан көрүп кибер шылуундарга каршы иш жүргүзүлүп жатканын элдерге айта кетчү нерсе, кибер алдамчылык бул олуттуу коркунуч. Бирок өз убагында кайрылуу жана сактык чаралар көрүү менен анын кесепеттерин азайтууга болот. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан туристтик сезондун алкагында өлкөбүзгө келген чет өлкөлүк жарандар менен активдүү профилактикалык жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Иш-чаранын жүрүшүндө кызматкерлер туристтер менен жол кыймылынын коопсуздугу, Кыргыз Республикасынын жол эрежелерин сактоо, коомдук тартипти урматтоо жана коопсуз саякаттоо боюнча маалыматтык маектерди өткөрүштү. Чет өлкөлүк конокторго атайын даярдалган маалыматтык буклеттер таратылып, айдоочуларга жол кыймылынын эрежелери боюнча китепчелер берилди. Ошондой эле туристтерге өлкө аймагында жүргөн учурда жаралган суроолор боюнча милиция кызматкерлерине кайрылуу мүмкүнчүлүктөрү түшүндүрүлдү. Кыргыз милициясы ар бир туристтин коопсуздугун камсыздоого өзгөчө көңүл бурат. Бүгүнкү күндө чет өлкөлүк жарандарга жардам көрсөтүү үчүн маалыматтык кызматтар кыргыз, орус, англис, араб жана кытай тилдеринде жеткиликтүү. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы Кыргыз Республикасына келген бардык конокторду өлкөбүздүн мыйзамдарын жана жол кыймылынын эрежелерин так сактоого чакырат. Коопсуздук ар бир жарандын жана ар бир коноктун жалпы жоопкерчилиги. Жакшы, Кыргызстан жакшы, Малайзия тоже жакшы. Спасибо. Бишкек шаарында коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо боюнча күчөтүлгөн рейдтик иш-чаралар уланууда. Өткөн дем алыш күндөрү Борбор калаанын милиция кызматкерлери Бишкек шаарынын аймагында күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөштү. Өзгөчө көңүл түнкү эс алуучу жайлардын, көңүл ачуучу жайлардын айланасында жана жарандар көп чогулган жерлерде коомдук тартипти камсыз кылууга бурулду. Алдын алуу жана рейдтик иш-чаралардын алкагында жөө жана көчмө кайгуулдар уюштурулуп, алар укук бузуулардын алдын алууга, мыйзамсыз аракеттерге бөгөт коюуга жана Борбор калаанын тургундары менен конокторунун коопсуздугун камсыз кылууга багытталды. Өткөрүлгөн иш-чаралардын жүрүшүндө милиция кызматкерлери тарабынан Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык ар кандай укук бузуулар үчүн 3000ден ашуун административдик протокол түзүлдү. Бул жол кыймылынын коопсуздугуна жана жарандардын өмүрүнө олуттуу коркунуч жаратат. Райондук ички иштер башкармалыктарына болжол менен 400 жаран жеткирилди. Алардын ичинен 30 адамга карата соттун чечими менен Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматынын атайын кабыл алуучу жайына киргизүү чарасы колдонулду. Мындан сырткары ар кандай оордуктагы кылмыштарды жасоого шектелген 20дан ашуун жаран изи суу электе кармалып Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бардык фактылар боюнча тергөө жана ыкчам издөө иш-чаралары уланууда. Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгы Борбор калаанын тургундарын жана конокторун мыйзам талаптарын, жол кыймылынын эрежелерин жана коомдук тартипти так сактоого чакырат. Я. Шумеду. Не делал. Не спросил? Не ушел. Теперь пожалуйста. Сказал директор.